Жөтөл организмдин коргоочу механизми. Жөтөл аркылуу дем алуучу жолдор ар кандай вирустардан, бактериялардан, чаңдардан жана микробтордон тазаланат. Адатта адам кичинекей же чоң болгонуна карабай бир күндө бир нече жолу жөтөлөт. Өзгөчө мындай көрүнүш эртең менен болсо андан кооптонуунун таптакыркы жети жок. Ал эми сасык тумоо, бронхит, ангина, гайморит, суук тийүү, аллергия жана синузит сыяктуу оорулар себепчи болуп, кечкисин же түнкүсүн тамакты оорутуу жана кычыштыруу менен коштолгон жөтөл болсо, албетте дарыланууну талап кылат. Мүнөзүнө жараша жөтөл кургак жана нымдуу болуп эки түргө бөлүнөт. Кургак жөтөл кайсы оору болбосун ал башталарда күтүүсүз пайда болот. Мында адам жөн гана жөтөлө берет. Бул учурда анын дем алуу тутумунан эч кандай суюктук бөлүнүп чыкпайт. Сезгөнү башталып, оору жанданганда гана жөтөлдү шилекей коштошу мүмкүн. Нымдуу жөтөл деп жөтөлгөн сайын дем алуу жолдорунда жана өпкөдө кырылдап шилекейдин, былжырдын, какырыктын бөлүнүп турушу айтылат. Нымдуу жөтөлдү көп учурда кургак жөтөл коштоп жүрөт. Эгер бул абал 3 жумадан созулуп кетсе, анда жөтөлгө себеп болгон оору өнөкөт түргө айланат. Сыркоонун мындай түрүн айыктыруу алда канча кыйын же мүмкүн эмес экени жалпыга белгилүү. Андыктан ар бир адам күтүүсүз башталып, бара-бара кырылдоо, приступ коштоп кан жана какырык пайда кылып, узакка созулуп кеткен жөтөл менен күрөшкөнү жакшы. Банан жөтөлдөн айыктырат. 100 грамм бананда 99 калория болгондуктан аны спортчулардын тамак рационуна киргизишет. Банан кан басымы, боор, бөйрөк уйкусуздук оорусуна чалдыккандар үчүн пайдалуу. Бул жемиштеги B6 витамини маанайды көтөрөт жана инфаркт, инсульт ооруларынын алдын алат. Муздаткычка сакталбаган жана жапжашыл болгон быша элек бананды жебеңиз. Катуу жөтөлдө 2 бышкан бананды майдалап эсип, ага 200 мг ысык суу жана татымына жараша бал кошуп аралаштырып, ар 2 саатта бир жеңиз. Кыйнаган жөтөлдөн арыласыз. Кимдерге жегенге болбойт? Ашыкча салмактан жабыркагандар жана диабет оорусу менен ооругандар өтө бышып кеткен бананды жебеңиздер. Себеби анын курамындагы углевод кеч сиңип, ден соолугуңузга терс таасирин тийгизет. Банан жөтөлдөн айыктырат. 100 грамм бананда 99 калория болгондуктан аны спортчулардын тамак рационуна киргизишет. Банан кан басымы, боор, бөйрөк уйкусуздук оорусуна чалдыккандар үчүн пайдалуу. Бул жемиштеги B6 витамини маанайды көтөрөт жана инфаркт, инсульт ооруларынын алдын алат. Муздаткычка сакталбаган жана жапжашыл болгон быша элек бананды күз-кыш айларында жарандарга курч респиратордук вирустук инфекциялар менен сасык тумоого чалдыгышат. Анын алдын алуунун бир нече жолдорун сиздерге сунуштайт. Туура тамактануу жана физикалык активдүүлүктү сактоо керек. Эгерде сиз же балдар ооруп калса, үйдө калыңыз. Балдарды мектепке, бала бакчага жибербеңиз жана эл чогулган жерлерге барбагыла. Майрамдык иш-чаралар анткени инфекцияны жуктуруп алуу жана оору күчөп кетиши мүмкүн. Ооруну күчтөп албаш үчүн жана өз убагында тийиштүү дарылануу үчүн жашаган жериңиздеги үй бүлөлүк медициналык борборуна кайрылыңыз. Жөтөл этикетин сактаңыз. Чөчкүрүп же жөтөлгөндө оозду жана мурунду жабыңыз. Колуңуз менен оозду, мурунду жана көздү кармабаңыз. Үй жаныбарларын кароодо өздүк гигиенаны сактаңыз. Дайыма колду самын менен жууп жана курамында спирт кошулган каражаттар менен тазалап туруңуз. Өзгөчө колдор менен оозду, мурунду же инфекция бар болгон жерлерди кармай турган болсоңуз, бөлмөнү маал-маалы менен желдетип туруңуз. Эгерде сиз ооруп жатсаңыз жана үйдө башка үй бүлө мүчөлөрү бар болсо, вирустун таралышынын алдын алуу үчүн медициналык бет кап тагынып, ар бир 4 саат сайын алмаштырып туруңуз. Ооруп жаткан адамды өзүнчө бөлмөгө бөлүү керек. Өзүнө гана тийиштүү идиштер, сүлгү, башкача айтканда өз колдонуу предметтери болушу шарт. Ал жаткан бөлмөнү маалы менен желетип, нымдуу чүпүрөк менен сүртүп туруу зарыл.
үй бүлөлүк дарыгерге кайрылуу зарыл. Дарыгер гана туура дарылоону жазып берет. Өз алдынча дарыланбаңыз. Алар кандайкы кесепеттерге алып келиши ыктымал.